менен берип атат, жок ихлассыз деп. Жок, сен өзүңдүгүң бар. Сен каяктан билесиң жүрөгүңдү? Адам өзүнүн ниетин дайыма көзөмөлдөп туруш керек, контролдоп. Сүйлөп атканда, амал кылып атканда, жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы барбы жокпу? Амалдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амалдарына дал келсе кабыл болот, болбосо кабыл болбойт. Уламалар айтат, эки шарт дейт. Амалдын кабыл болуусуна эки шарт бар. Биринчиси, анын ниети туура болсун. Экинчиси, кылган амалдары, айткан сөздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Алланын тарабынан алып келген шариаттын жолуна туура келсин стандартына. Мисалы, аябай намаз окуганды карап атасыз, багындат намазын 3 рекет окусаң, 2 эмес 3 кошуп, кабыл болбойт ал. Пайгамбарыбыз кандай кылса ошондой кылып, ушунун аты мужахада деп коет. Кандай кылса ошондой кылып, ушунун аты дин дейт. Кыямат күнү ар бир адам жеке-жеке сурак берет. Kulluhum atihi yawmal kıyameti farda. Ар бир адам, атаңыз менен барбайсыз Алланын алдына. Апаңыз менен дагы, агаңыз менен, досуңуз менен, балаңыз, аялыңыз менен барбайсыз. Жалгыз барасыз. Дүйнөгө жалгыз келдиңби? Жалгыз барасыз. Амалың отчет бересиң. Дүйнөгө келгенде эч нерсе алып келген эмессиң, кеткенде эчтеке алып кетпейсиң. Бир гана иманга мээнет кылып алып кеттиңби же жокпу? Амалың оңдоп кеттиңби же жокпу? Мүнөзүңдү, жоопкерчилигиңди аткардыңбы же жокпу? Ошол. Болбосо кара, жылаңач келген жылаңач кетет, бүттү. Ушул жердеги жоопкерчилик, экөөнүн ортосундагы, келген менен кеткендин ортосундагы жоопкерчилик. Алланын акысын бердиңби? Пайгамбарыбыздын акысын бердиңби? Бардык пайгамбарлардын акысы бар, сахабалардын акысы бар, Курандын акысы бар. Имамдардын акысы бар, улуулардын акысы бар. Ошон үчүн биринин аркасынан сүйлөгөндө итияктап сүйлөшүп. Ар бир адамдын акысы бар. Дайыма айтабыз, адамдардын тирүүлөрдүн да, өлүктөрдүн да акысы бар. Акысы бар. Даже жандыктарга зулумдук кылганга биздин акыбыз жок. Кыямат күнү ушуга да сурак аласың. Эмне үчүн сен ушу жандыкка зулумдук кылдың деп. Пайгамбарыбыз айткан го, мынакей Бани Исраилде бир мышыкты байлап коюп бир аял. Ошого суу бербей, тамак бербей, дозокко түшкөн. Ошо мышыкка зулумдук кылган үчүн. Адамга зулумдук кылсаңыз эмне бейишке чыгасызбы? Жок, туугандар. Демек ушунчалык чоң сурак оор, ошон үчүн бирөөгө ар биринин акысын берейли. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир жандык, ар бир жаныбар деп айтам мынакей. Боору бар жаныбарга райымдуулук кылган сооп аласың. Мени мышык болсун, ит болсун, кандай жаныбар болсун, боору барбы? Ошого суу бересиңби? Жамгырда калса үйүңө киргизесиңби? Коркуп калган болсо тартып курсантып койгозосуңбу? Ошолорго райымдуулук кылганга Аллаху акбар сооп берип атса, адам затка райымдуулук кылган соо канча болот экен, Туугандар, алхамдулилlah. Ошон үчүн пайгамбарыбыз буйрук бергени күн сайын мээбизге коюп жашайлы. Ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла деди бак. Эртең турганыңызда сиз атаңызга, апаңызга, үй бүлөңүзгө райымдуулук кылыңыз. Аял бала чакаңызга зулумдук кылбаңыз. Кошуналарга зулумдук кылбаңыз. Досторго, чоң иштегендер, адамдарга зулумдук кылбаңыз. Райымдуулук кылыңыз. Аллаху акбар. Туугандар, мына бүгүн гыйбат көбөйдү. Гыйбат. Ушак. Бул кандай күнөө экенин, кандай чоң күнөө экенин сезбеген. Эмне үчүн? Ахирет жоопкерчилик жок, ошон үчүн сезбейт. Алымдар айтышат, мынакей зына кылган киши өзүн күнөөкөр сезет. Гыйбат кылган киши күнөөкөр сезбейт. Ошон үчүн гыйбаттын күнөөсү зынага караганда көбүрөөк, катуураак. Ал-гыйбату ашадду мина зина. Пайгамбарыбыз айтып атат. Гыйбаттын күнөөсү зынадан да катуураак экен. Бул чоң зынадан эмне деп атат? Зына болгон учурда иманы чыгып турат дейт. Бул аздык кылабы? Кудай сактасын, өлүм учурда келип калса, имансыз кетип калган коркунучу бар. Гыйбат андан да катуураак дейт. Эмне үчүн десе, мына кандай бир деңгээлде зына кылган адам өзүн күнөөкөр сезет. Нар жагында кичине бир иманы болсо. Гыйбат кылган киши, ана мындай бул тигинде оңой эле болуп калды да гыйбатчы тигинде. Кээ бир алымдар айтат, бүгүн биз гыйбатты оптом кылып калдык дейт. Эмне? Оптом. Бир казак туган сиз бир нерсе кылып койсо, биз айтабыз, казактардын баары ушундай. Оптом гыйбат да мына. Бир өзбек нерсе болсо, өзбектин баары ушундай. Андай эмес да. Алымдар айтат эле, Меккеге барганда, эми бир африканецчи, кара туугандарыбыз. Бирөө түртүп койгон экен да. Келип тур, африкалыктардын бардыгы ушундай адеби жок, мындай экен. Охой, бир кишиникин сен бардык Африкага тутуп, оптом гыйбат кылып, кыямат күнү жооп бересиң. Андай өкүм чыгарма, сен акың жок. Жеке сен кимден зулумдук көрдүңбү? Ошого айт. Мындай эмес да, адилеттүү эмес да, бир кыргыз
Америкага барып, Кудай сактасын, шым урдаса, кыргыздын баары уур эмес да, же уурубу? Оор тийеби, тийбейби? Мындай акылга салсам мына карап туруп. Андай эмес да. Ошон үчүн иншалла кыямат күнү ар бир сөзгө жооп бербесин. Кээ бирлер ачуусу келип алып, 3 талак деп берип атпайбы? 10 талак, 100 талак, 1000 талак деп. Акыл жок анын. Үчөөсү го түштү, калганы мойнуна илинди. Кыямат күнү ар бирине жооп берет. Ошон үчүн деп эле кыйкырып эле кичине акыл эсин токточу, эмне болду деп. Салмактап, Алланы ойлоп, ахиретти ойлоп, сөздү жыйнап сүйлөш керек. Что мен аша чабуум иша канча болуп кетти. Азыр дагы күнөөнү соопту да калганга, күнөөнү да калганга мына телефон деген бала чыкты. Бир арамды таркатса канча деген нерсе кетти. Жакшылык иштетпей, жамандык иштетип чыкты. Кыямат күнү жалгыз эсеп китеп бар турган. Биз адамбыз, биз айван эмеспиз. Кыямат күнү Алла Таала айвандардын ортосунда адилеттүүлүктү тургузат. Бири-биринин акысын алып берет. Мүйүзү бар кой, мүйүзү жокту сүзгөн болсо ошонун акысын алып берет экен. Болсо акыл жок да, койлордо акыл жок да сүзө берет да бири-бирин. Биз акылдуубузга бири-бирибизди сүзбөй жашайлы. Ошолордун акысын алып берип аткандан кийин болсо акылы жок. Суракка алынбаш керек алачы. Просто Алла Таала адилеттүүлүгүн көрсөтөт экен кыямат күнү адамзаттын алдында. Аллах. Биз караңыз чемиз кандай болчу. Ошон үчүн алхамдулилlah мусулман адам Аллага ишенген, ахиретке даярданган, пайгамбарыбызды жакшы көргөн, өзүнүн ниетин көзөмөлдөгөн, амалын оңдоп, мүнөзүн оңдогонго аракет кылган, башкаларга пайда жеткирүү менен жашаган мусулман адам. Эгерде туура эмес нерсе болуп калса, зыяндуу нерсе болуп калса, анда аны туура адилеттүү таразасына салмактаган. Токточу, ойлонойн деп. Бир сөзгө айтканда, сени сөгүп койду, сен аны сөктүң, атасын кошо сөктүң, чоң атасын сөктүң. Бул эмне деген бул? Сени түртүп койсо сен чаптың. Сени 1 сомун алдап койсо токтоп тур деп 10 сомун алдадың. Аллаху акбар, мындай болбойт. Өзү адилеттүүлүккө бирге бир ошого да уруксат бергени менен кечирип койгону, сабыр кылып кечиргени улуу иштерден деп айтат. Валиман сабара ва гафара фа инна далика мин азмил умур. Ким сабырдуулук кылып туруп кечирип койсо, бул өтө улуу иштердин деп. Улуу иштерди улуу пайгамбарлар кылган. Бул да ошол улуу пайгамбарлардын ишине кылып улуу соопко ээ болду деген сөз. Жөнөкөй нерсе эмес да. Ошон үчүн демек, кыямат күнү биздин алдыбызда унутулуп калбасын да. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала яумун азим, бул өтө улуу күн деп айткан да. Кичинекей күн эмес. Алымдар айтышат, кыямат күндөн улуу күн жок дейт. Кыямат күндөн. Улайка маб'утун лияумин азим ли раббил аламин. Тилет булардан. Ала ядун. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Эмне деп ойлойт ал? Барды маб'утун, кабырдан туруп тирилип бара турган Алла Тааланын алдында күн бар. Улуу күн үчүн дейт. Ошон үчүн Кур'андын нуру, хадистин нуру жүрөккө качан насип болот турган, качан жүрөк таза болсо. Бир чакада эгерде жарымы заара, же жарымы кан, үстүнө сүт куя бересин, таза болбойт. Аны төңүш керек. Анан жүрөктөгү мына жактагы ыкылас, арам ойлорду бардыгын жок кылып чыгарыш керек. Ошон үчүн биринчи ла илаха келет, андан кийин иллаллах. Ла илаха дегенди чыгар мени. Эч кандай сыйман Аллахтын зат жок. Чыгар бул жактан. Жерге ишенген, күчкө ишенген, эмне ишен көрүнө турганбыз бардыгына ишенген чыгарды. Аллага ишеним жүрөккө отургузулар. Ошон үчүн иншалла жүрөктөрүбүздү тазалайлы, кыямат күнү таза жүрөк гана пайда берет. Бири-бирибизди көрө албастык кылып, жек көрүп, жамандык каалап жашабайлы. Бул жакшы жашоо эмес да. Таза жашоо пайгамбарыбызга берген. Таза жашагандай, алхамдулилlah, жакшы көмөң кыл буга. Буга пайда жеткириши, буга кишпейилдик кылышы. Буга ыраа көр, жеткенине алхамдулилlah, азамат де. Болсо азыр эгерде бул сөздү айтпасак, бири-бирибизди жакшылыкка чакырбасак, туган, шайтан бизди жаман кылат. Жаман кылат. Ушун менен калтырбайт. Дүйнө менен кордойт, мансап менен кордойт, текеберлигиң менен кордойт, көрө албастыгың менен кордойт. Күнөөлөрүң менен бардыр. Ар бир күнөөчү кордукка чакырат. Ар бир күнөөдө Алла Таалам кордукту жазган. Ар бир күнөөдө. Өнүн салмагына жараша, кичинекей күнөө, чоң күнөө бар. Ар бир таатта Аллага баш ийүүдө пайгамбарыбыздын, Алланын өкүмүндө пайгамбардын ар бир сүннөтүндө иззат, бийиктик, жогору, рахат, бакыт, нур Алла субханаху ва таала жашырган ага. Ошон үчүн туугандар иншалла келиңиздер.
Allah subhanahu wa ta'ala'nı istep, şükür kılıp, geçirim surap, jardam surap jaşaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin beken varmaylı. Öz anıktaydı, izleydi. Soda kılıp atasız. Peygamber sünneti kanday? Allah'ın hükümü kanday? Dikkançılık kılıp atasız. Sadaka vereyim de atasız. Belek vereyim de atasız. Juğunu atasız. Mamile kılayın da atasız. Vardın kılmaz. Birden çanıktaylı çı. Allah'ın hükümü kanday? Peygamber'in sünneti kanday? Lev taraktum sünnete nebiyyukum la dalaltum. Eğer de Peygamber'in sünnetini taşlaysanlar, sözsüz adaşlasınlar. İbn Mesud radıyallahu anh. Şunun için inşallah barus niyet kılaylı mı? Peygamberimizin ulu hadislerini kulak salaylı. Jaşo men ölümde Allah jaratkan. Jaşonu da Allah verir, uğalınız. Jaşlap uğalınız. Ölümde de Allah verir. Jaşoda jaralgan, ölümde jaralgan. Jaşonun çeçiminde Allah çıkarat, ölümdün çeçiminde Allah çıkarat. Jaşonun da iyisi, ölümdün de iyisi, koca Allah. Ellezî halakal maut vel hayat. Allah'ın tanrı kıla, al jarattı. Ölümdü, jana jaşonu. Liyabluvakum. Ölüm menen jaşonu jaratkanı maksatı ne? Sizlerdi sınaş üçün. Ayyukum ahsanu amala. Sizlerden kimingер en çıraylı amal kılar. Hatta sululukta Allah verir. Kuniklikti de Allah verir. Densolukta da, orunu dağı jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala verir bunun vardı. Bu жерде емес, bizde Allah Ta'ala жақсы амал қылау, жақсы сөз сөйлеу, жақсы ішті қылау. Оқшыға сыну екен. Şunun için inşallah adam balasının başında bir ele ölüm var. Bir ele ölüm var. Allah çekilgen. İlimi Allah'ın aldığında. Kim, kaçan, kayerde ölüyorun Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Bırak bu hakikat. Bu çındık bu. Müslüman adam elhamdülillah Allah Ta'ala şunda işenin bergen. Müslüman adam ölümden korkmaydı. Ölümge dayardan. Allah'ın hükmüne baş yiyet. Allah'ın razı çalan. Жақшы adam için ölümden. Жақшыға қавар жоқ. Жаман adam için ölümden korkunçlu қавар жоқ. Bilip alыңыз. Егер де ruhaniyatı taza, nurlu, жүрегі таза, амалы дұрыс болса, аға өлімнен де чырайлы хабар жоқ дейді. Аға өлім келді десе, Аллаху акбар, ана даражалы, ана рахат. Тағила келмек. 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін, любой случай келмек. Қаяқта болсын. Егер де жаман адам болса, Аллахның жолында өтті, ажылықтауы, умрадауы, илім алып атып, машалла. Аллахның жолында күресіп атып, ғазаптауы, қандай болсын. Егер де Құдай сақтаса, күнәнің үстінде өлген болса, чатақ болмай. Günökör adamga ölümden korkunçluğu kavar yok. Straşni kavar adam. O öyle olsun da jönökö elemezdir. Allah'ın yolunda can bergenlerge, Allah'ın canı çıkkanı mınday dep aytadi. Kumurska çakkanday deydi. Jayloda жүрүп çöp çapkanda жакшы тем, az жаш балдар kumurska çakkanдар билбей калды окшойт. Ana keyde oturup alasın tiyaketi bize çiz deyip çöttüm. İntip karasan kumurska çakkan da. Oşonçoluk bolatken can çıkkanı. Ana. Жаман адамдын, күнөкөр адамдын жаны чыккан билесизби? Тирүү эчкинин терисин сыйрагандай. Союбой туруп терисин сыйрасаң, эчкини союбой туруп, муздабай туруп терисин сыйры чыгандай. Бардык өлүм бирдей боло бербейт. Бардык жан чыгуу бирдей эмес. Ар бир адамга бирдей периште келбейт. Кандай жан, ошондой периште. Бул эрежени угуп алыңыз. Кандай жан, ошондой периште. Алла Таала тарабынан can dünyamızı siz oyladınız mı, oylamadınız mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp gelgen jaşosu, şeriatı, hükümdörü, amanatı, dini, jol jobosu, nasihatı, eskertүүsü ne oylagan joksuz? Peygamber sallallahu to'g'ri kelbey bizniki. Oşoga jaraşa berişti deydi. To'g'anlar 500-600 yıl yaşayan adamlar bolgan. 1000 yıl yaşayan adamlar bolgan. Peygamberimiz aytkan, men ümmetimdin jaşosu 60 men 70'in ortasında degan. 80-90'ga azırağı ele çıkat. 40-50'de de azırağı ele ölet. Ortası 70. Жалпысынан alganda 60-70'in ortası uşul. Peygamberimiz aytıp koygan. Kimde kança em ömrü kaldı Kuday ölet. Bırak tuğan inşallah. Biz aram derselerden tövbe kılaylı. Allah'ın tıygan tövbe kılaylı. Allah Ta'ala'nın buyruğunu atkaraylı. Bolbosa kanday can oşondoy perişte. Eğer de ruh, maşallah ruhaniyat, Kur'an menen nurlansa, zikir menen nurlansa, dua menen nurlansa, ibadat menen nurlansa, takvalık menen nurlansa, davat menen nurlansa, jakşı münöz menen nurlansa, Kur'an menen münözdelse, Kur'an'ın münözü menen, Kur'an'ın nuru menen,
мүнөздөрүп нурланса, пайгамбардын сүннөтү менен нурланса, Аллаху акбар. Буга ошондой периште келет. Нурлуу периштелер келет. Райымдуу периштелер келет. Эми Куранга көңүл бурган жок, хадиске көңүл бурган жок. Өзүн ишенимин оңдогонго, амалын оңдогонго, мүнөзүн оңдогонго вообще көңүл бурган жок. Баары бир адалдан, барамдан алып кел. Буга зулумдук, ыйлайбы, бакыра, өкүрө, тартып ал. Токтоп тур сени. Токтоп тур азыр. Ошого жараша периште келет. Ташбоорбу? Ташбоорлукка жараша ташбоор периште келет. Жанын чыгарганга ташбоор периште келет. Ар бир күчтүүнүн үстүндө күчтүү бар. Ар бир билимдин үстүндө билимдүү бар. Тугандар иншалла келиңиздер, өзүбүзгө ырайым кылайлы. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Элге ырайым кылайлы. Адамдарга ырайым кылайлы, жакшылык кылайлы. Пайда жеткирели колубуздан келишинче, зыян кылбайлы.